Сүйлөшүү жүрүп атат дедиңиз. Сүйлөшүү жүрүп бүткүчөңдү адамдар кыйналып атат. 3-сентябрга чейин чыгып кеткиле деген льгота берген, билесиздер. 3-сентябрдан кийин массалык түрдө депортация болсо эмне болот? Каяка барат? Азыр границага чыгып келеткенге акчасы жок адамдар бар. Канча адамдар чалып атат? Не кылам, каяка барам, барып келгенге акчам жок болуп атат деген адам. Алар каяка барат? Макул, мен акчам бар экен, мен жасатып алайын. 10 миңге, 20 миңге жасатып алайын. Акчасы жоктор эмне болот? Бул сөз эмизип эле биз сүйлөшүп койдук болду деген нерсе эмес да. Раз биздин сөзүбүздү жеткизесиздерби? Ушул боюнча иштей албай атат. Сизди кетсин деп атат. Иштей албайбы? Иштей турган элчи келсин ордуна. Жардамчылар иштей албайсыңарбы? Иштей турган жардамчылар келсин. Ар убакта биздикилер кошуматчылар орто жолдон чыга каласыңар, жалап жуктап кокуй ал шундук иштеп атат. Сөз тийгизбей биздин сөзүбүздү иштей алган жок. Эмнеге ушул 4 адамдын алдына чыкпаган эмне деген элчи? Неге жүзмө-жүз көп адам эмес мына? 4-15 адамдын алдына чыга албаган эмне деген элчи? Раз иште эл менен жолугуша албайбы? Элден коркобу? Анда кетсин, иштей турган адамды жиберсин. Коркобу? Же биз жеп коебуз? Жок, мен айткан айтат деген жокмун. Ушул көтөрүп аткан маселелер мен жетектен Ай эмнеге алып чыкпай, сиздер алып келбейсиңер ушул жерге? Элчи жок, ай эмнеге элчи бар күнгө? Мен азыр силер менен жүзмө-жүз биринчи жолу жолугушуп атам. Айтам, жолугуш жыйынтыгы боюнча айтам. Ушундай бар маселе көтөрүлдү. Биз мына жерде негизги талаптар болду, мен талаптарга жетип барам. Колу бош болсо дагы келет деп. Канча күндөн бери мына жазып атканда орто жолдон эле комментарийден жанагы актоочулар, жактоочулар чыга калып атат да. Ай, элчи деген иштеп атат. Силер көрбөй атасыңар. Эмне эле чыга бересиңер? Элчи барсаң кабыл алат. Элчи айырды, макул кабинет түзүп коюптур. Детский комната түзүп коюптур. Окошкалар макул иштесин, рахмат бягы. Бирөө чыкты, кыргыз үйдү койгузду, макул койгузбайт. А биз азыр болуп аткан көйгөй жөнүндө айтып атпайбыз. Эмнеге акыйкатты көрүп туруп, ошолор мактап жактап эле орто жолдон чыгып атат деп эле бир кесип чыга бересиңер? Эмнеге ушул айтып аткан биздин үнүбүздү элчини бизге эмнеге жиберди? Биз кыйналган мезгилде биздин үнүбүздү ошол биздин өлкөгө жеткизсин, чоңдорубузга, төбөлөргө жеткизсин деп жиберди. Биз элчи аркылуу бул мамлекеттик деңгээлдеги чечиле турган иш. Бул жөнөкөй чечилбейт. Сиз айткан нерсенин баардыгын биз түшүнүп атабыз. Бул мамлекеттик, эки мамлекеттин чоңдорунун кийлик күчүсүндө чечилиши керек бул маселе. А ошол нерсени элчи биз менен түзмө-түз угуп, сиздин оозуңуз аркылуу эмес, биздин өзүбүздөн угуп туруп, анан көбүрөөк түшүнө эле ошондо. Мен түшүнүп атам, орто жолдон чыккандар, "Ай, сиз жакшы иштеп атасыз", алар айта берет. Биз айттык, дедик дейсиздер, азыр барасыздар мен билем. Айттык, дедик, болдук. Азыр сиз айткан нерселерди, мына аягында келип азыр айтып, квартираларга койгулайт деп. Бир үйдөн алды 6-дан, арты 2-ден мигрант бар. Бала чака менен 15-16 адам. Массалык түрдө регистрация чыккан базадан. Азыр базадан регистрациясы чыгып калгандар, акчасы жок үйдө жаткандар бар. Толтура бар. Түшүнөсүзбү? Мына мен өзүм 2 ай болду, документим жок жүрөм. Бир туугандарым бар, мен уже катар эң азы Казакстан 8 миң экен. Ойлоңуз, 2 адам Казакстанга кирип чыгып келиши, келгенден кийин Сахарага барат 6 миңден. Плюс а жердеги жанагы анализдерин жаман чыгат деп 18 миңден 24 миңден төлөтүп, аякта кыйнап атышат. Кайра келет, 3 айга коет. Азыр 3 айга үй барлардын азыр заманы болуп атат. Алды 10 миңден, арты 6 миңден коюп атат. Туурабы? 3 ай күтөт. Эмгек келишим ар бир адамда жок. Жана биз эмгек келишим менен бар миллиондогон кайсы бирине түсөсүздөр эмгек келишимди? Кайсы бирин айттыңызчы? Мен мисалы айлыгым жакшы, мен частныйда иштейм. 10 жылдан бери бир жерде. Балам 6 жылдан бери бир жерде иштейт. Частныйда иштейт. Биз айлыгыбыз жакшы жерде эмне үчүн эмгек келишим жок деп биз чыгып кетишибиз керек. Тирлик керек да мага. Мен жалгызбай элем, балдарым багышым керек. А мен мага окшогон миллион адам бар да, кайсы бирине эмгек келишим түсөсүздөр? Бул болбогон нерсе да. Мына ушундай нерселердин баардыгын элчи биз менен жүзмө-жүз чыгып, үнүбүздү угуп, анан ушул нерсени президентке, тышкы иштер министрлигине, эл өкүлдөрүнө, ошо депутаттарда ушул мигранттар шайлаган. Келишет эртең шайлоодо темселеш, мени шайлап кой, мени шайлап кой деп. Ошолордун дагы милдети ошолорго жеткизиш, биздин жүзмө-жүз угуп, оозубуздан сөздү угуш элчинин милдети. Элчини ушул жерге жетелеп келиш силердин милдетиңер. Силер айлык алып атасыңар. Силер өзүңөр жеткизип койбогула. Бизде бир нерсе бар, бир эле элчи эмес. Любой чоң келсе, жан жокөрлөр келет дагы, өзүнүн ишин бүтүрүш үчүн. Кокуй сен шундук иштеп атасың. Сен жакшы иштеп атасың. Айта берет.
Өзүнүн ишин бүтүрөт, жалап жуктап, мактап, жактап, ошон үчүн биз өнүкпөйбүз. Мына кошоматчылардын биринчи келген нерсеси кошоматчылардын силердин айыңардан. Элчи ушул жерде. Эмнеге алып чыкпайсыңар? Коркобу, биз жеп коебузбу? Кече мага кабарлашты, сен элчиге кирем дедиң, элчи сени жалгыз өзүң кабыл алат деди. Кайсы убакта келсең кел. Мен жалгыз өзүм кабыл алат. Эмнеге буларды кабыл албайт? Эмнеге менин жалгыз өзүмө кабыл алганын ордуна ушунун алдына чыгып, бардыгынын сөзүн укпайт. 30 жылга да элчи болгон эмеспиз. Мына Кыргызстандан чоңдор келет, дагы бир нерсени айтайын. Эл өкүлдөрү келеби, министрлер келеби, ким келсе эле ошол уюштурууну ким түзөт списокто? Сиздер түзөсүзбү? Ким түзөт? Ким түзөт? Мынабы мен 10 жылдан бери эле көрөм да. Мен эч качан коомдук ишке да катышкан эмесмин. Бирок мен постоянно соцсама тармактан көрөм. Жанагы эле алды 30 жыл, алды арты 20 жыл көк костюм, сары галстук тагынган чоң агайлар. Алардын бардыгынын гражданствосы бар. Үстүндө үйлөрү бар, алдында машиналары бар. Келет, турат, бизнестери бар. Эч качан мен бир кычырап, кийинип алып келген. Адам сырткы түрүнөн билинет. Чоңдор келгенде көр. Мен сүрөттөрдөн көрүп айтам, кокуй, алар келет да айтат да, кокуй булардын мигранттын түрү ушул болсо, жыргап эле жашап атышкан турбайбы дейт да, кетип калат да. Эмне үчүн ошол мезгилде стройкада иштеген, магазинде иштеген, көйгөйдү мына жерден эмес, мына жерден болгон мигранттар бар. Эмне үчүн ушундай жөнөкөй адамдарды алып келип, ушуларга жолуктурбайсыздар? Эмне үчүн ар убакта эле ошол диаспора өкүлдөрү жанагы эле көк костюм, сары галстуктар келе берет? Чоң-чоң агайлар, чалдар кечирип коюшсун мени. Эмнеге болобу ушул нерсени дагы бир келгенде? Мен бир жерде бирөө комментарийде айтты бир эмеде. Ал жөнөкөйлөрдү келгенде, жөнөкөйлөрдү чакырса алар сүйлөй алышпайт да, эмне? Тили жокпу? Эмнеге? Көйгөйдү, мынакей жаның кашайып, кыйынчылыкты сезип, жон териң менен сезип аткан адам чакырып койгулачы, көйгөйдүн көкөсүн таанытып айтып берет. Чакырып койгулачы ошолорду. Таппай атсаңар мага айткыла, мен тап берем, жетелеп 40 адамды жетелеп берем. Кыйналган сөздө мен кошуп кетейин. Ушундай кыйналгандар бар. Болобу мен сиздерден бир нерсени азыр суранайын. Муну алды на будущее ким келет чоңдордон? Эл өкүлү келеби? Ким келет? Келсе, ошол келген учурда силерден сунушууга эле чакырам. Мен айтып кетейинби? Оперативный жолуккан ошол мен бир нерсе сиздерден сурайын. Муну ошол алдыда ким келсе, эч кандай диаспора, эч кандай жанагы көк костюм, сары галстуктар мен жаттап туттум. Эч кандай алар эмес. Чыныгы кыргыз граждандарын кыйналган, көчөдө, стройкада иштеген, карапайым, жанына баткан кыйынчылыкты мына жеринен сезген, жон териси менен сезген жөнөкөй мигранттар менен жолугушуу кыла аласыңарбы? Колуңардан келеби? Келет. Кимден мен эме алам? Алдымдан ким келет жакында? Уктурубуз, Манас Мамтович айтты го, кийинки жумада райондун башчылары. Ошол райондун башчылары менен биз эми тынык байланыш иштейбиз. Көйгөйлүү маселелерди ошол райондун башчылары менен. Жанагы неменде чоңдор келсе бар, будан кийин через ошолор аркылуу иштейди. Айылдан көйгөйлүү маселе болгондордун өздөрү эсиптеп туруп кетсин. Кандай дейсиз? Эң туура болот. Силерде ошо кол аркылуу булар менен телефон жазып турам, силер менен бир группада мен иштеше алам, убактымды табам. Иштен кийин да убакыт алам, мен иш мезгилинде көрүп атасыңар, ким келип кеткендерине нурландар булар деп сардан кечке элге конференция отурам, мен чарчап турам, но кечкидеси болсун, макытта мындай бар. Фейсбуктан силер чакырдым го азыр, чакырдык а. Силер менен бир группада маалымат боюнча информация менен иш алып барайын. Анан Кулгандын баяндап байрамды туттулар токтотот. Мен сөзүм жыйынтыктан суранайын. Ушинтип биз жанагы чындыкты, акыйкатты айтып атканда ортодон чыгып эле жалап жуктап эле кошоматтана бербей элечи, суранычы айланайын силерден. Бизге чыгып ошо комментарийден кече бир чыгардыңар фейковый аккаунттар комментарийде элчиликтин кызматкерлерин критикалап атышат. Биз жөн жүргөн критикалаган жок. Так ошо скриндерди чыгарбайсыңарбы? Фейковый аккаунттардын скриндерин чыгарып койбойсуңарбы? Жок, биз мага пресс-служба мындай түшүндү, ошол боюнча мен жооп коюп. Ал тиги ошол жана критикага жооп мен бизде айтат, жооп берейин, Россия берип койсок, ал уже немени закрыли, оказывается, деменичи. Аккаунт. Мен бүгүнкү биздин келгенибиз элчини чакырган жоксуңар. Сиздер кече мага айтышты, ушул чыккан адамдар силердин сөзүңөрдү ошол боюнча жеткизет экен, биз жооп беребиз деп.
Сүйлөшүү жүрүп атат дедиңиз. Сүйлөшүү жүрүп бүткүчөңдү адамдар кыйналып атат. 3-сентябрга чейин чыгып кеткиле деген льгота берген, билесиздер. 3-сентябрдан кийин массалык түрдө депортация болсо эмне болот? Кайка барат? Азыр границага чыгып келеткенге акчасы жок адамдар бар. Канча адамдар чалып атат? Не кылам, каяка барам, барып келгенге акчам жок болуп атат деген адам. Алар каяка барат? Макул, мен акчам бар экен, мен жасатып алайын. 10 миңге, 20 миңге жасатып алайын. Акчасы жоктор не болот? Бул сөз эмизип эле биз сүйлөшүп койдук, болду деген нерсе эмес да. Раз биздин сөзүбүздү жеткизесиздерби? Ушул боюнча иштей албай атат. Сизди кетсин деп атат. Иштей албайбы? Иштей турган элчи келсин ордуна. Жардамчылар иштей албайсыңарбы? Иштей турган жардамчылар келсин. Ар убакта биздикилер кошуматчылар орто жолдон чыга каласыңар, жалап жуктап кокуй ал шундук иштеп атат. Сөз тийгизбей, биздин сөзүбүздү иштей алган жок. Эмнеге ушул 4 адамдын алдына чыкпаган не деген элчи? Неге жүзмө-жүз көп адам эмес мына? 4-15 адамдын алдына чыга албаган не деген элчи? Раз иште эл менен жолугуша албайбы? Элден коркобу? Анда кетсин, иштей турган адамды жиберсин. Биздин сөзүбүздү, биздин азыркы ушул кыйын кырдаалды төптөз президентке, Садыр Жапаровго, эл өкүлдөрүнө, тышкы иштер министрлигине жеткире турган төптөз элчинин милдети. Ошон үчүн жиберген. Элчиге менин сөзүмдү ошо боюнча жеткиз, кааласаңыз телефонго тартып жеткизиңиздер. Иштей албайбы кетсин, иштей турган адам келсин ордуна. Ал сөз эмизгениңер сүйлөшүп атат, сүйлөшүү болот, чечилет дегичеңде элдер кыйналып атат биякта. Туура. Кыйналып атат. Эмне кылат? Эртең 3-сентябрдан кийин кайка барат адамдар? Кыска убакыттын ичинде жогорку кеңешке, президентке кайрылуу жолдосун, ошол элчинин милдети. Жеткириңиздер ошол нерсени. Жана неме боюнча сиз айтпайсызбы, айтып жогору жака жетпейт депчи. Жогору жака мен өзүм сизге айтып коюм. Күн сайын катты жиберебиз. Министрдин атына, президенттин атына. Регистрация боюнча мен акыркы жумада 3 кат жибердим.